катышуулары. Сиздердин карооңуздарга ошол депутаттар Талиева жана мен Маматалиев Кыргыз Республикасынын токтомун сунуштап жатабыз. Бул мыйзам эмес, бул токтом. Токтомдун дагы эгер маанисине карай турган болсоңуздар, бул милдеттүү түрдө эмес, бирок сунуштама. Сунуштама анткени акыркы учурларда бюджет 2 эсе 3 эсе көтөрүлүп атат, ал эмес профициттеп, кийинки жылдары жакшы прогноздор менен келип атат. Ошол эле учурда биздин президентибиз ушул депутаттардын милдети ушул жалпы элди кароо менен биргеликте бул токтомдо баатыр энелер жөнүндө сөз болуп атат. Баатыр энелердин бүгүнкү саны 33 миң баатыр энелерибиз бар экен. Алардын дээрлик көпчүлүгү пенсия алса, 121 адам такыр эч жерде иштебейт экен. Алар болгону 3 миң сом азыр мындай пособие алат экен да. Мыйзам боюнча алар мынтип жазылган экен, размер базовой частига бекилип калган экен дагы, не выше размера базовой части деп коет экен да. Азыр биздин базовой части пенсияны көлөмү 3170 сом. Биз айтып атабыз, келиңиздер, сунуштайлы, бул размер базовой частина эмес, бул жашоо минимумуна байлайлы депчи. Анткени жашоо минимуму күндөн күнгө ал өзгөрүп турат, жыл сайын өзгөрүп турат. Алгандай мындай моменттер менен көрүп атасыздар, инфляция болуп атат. Ошондуктан жашоо минимумунун биз болгондо дагы 3төн 2синен кем эмес деп атабыз. Жок дегенде мүмкүнчүлүк болсун, эми 121 баатыр энебиз такыр эле мына эч жерде иштебеген, пенсиясы соответственно өтө аз, ага болгону ушул 3 миң сом каралып жатыптыр. Ошондуктан биз урматтуу депутаттар сунуштап аттык эле келерки жылдарда ушул мүмкүнчүлүк болсо профицит атабыз, ошондо баатыр энелер боюнча унутпасын. Пенсия алаткан баатыр энелер 1000 сомдон алат экен кошумча. Ал эми такыр иштебегендер 3 миң сом алат экен. Биз ошону жана белгилеп кеткендей жашоо минимумуна байлап коелу деген сунуш. Дагы бир жолу кайталап коеюн, бул биздин сунушубуз. Жогорку кеңеш өзүнүн сунушун бере алат, токтом менен бекитсе. Бул бюджет комитетинен өттү, бюджет комитети акча жагын карап берди. Кийинки жылдарга биз бюджетти карап атканда буну сөз камсыз кылып коебуз. Көп акча кетпейт экен. 121 адамга болгону 2 миллион сом жылына. Эми 2 миллион сом деген мен ойлойм бул болбогон нерсе. Ал эми жана соцфонддо иштеп аткандарга, соцфонддон пенсия алып аткандарга 1000 сом кошумча берилет экен. Буну эми өздөрү карап көрөт. Эгер бирок 1000 сомдон деле болгондор, бул деле көп сумма чыкпай атат да. Жалпысынан эгерде хотя бы дагы бир 1000 сомдон кошо турган болсо, ал жагынан дагы бир 100 миллион тегерегинде сумма керек болуп калат. Эми бул кийинки жылдаркы жана профициттин алкагында түзүлүп атканда бул биздин токтомубузду эске алат деген ниет менен ушул токтомду сиздердин сунушуңуздарга киргизип жатабыз. Суроолор болсо жооп бергенге даярбыз. Колдоп берүүңүздөрдү өтүнөбүз. Рахмат.